Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Азыр биз Лоренцтин өзгөртүп түзүүсү жана андан чыккан эффекттер 11-класс 8-глава чатак оор деп сезилген темаларды түшүндүрөбүз. Булардын баардыгы негизи өтө жөнөкөй. Бирок мына китепте канча бет азыр 116. Китепти мен окудум. Окуп кайка кетти биздин. Могул жерден баштап окудум. Окуп түшүнгөн жокмун. Себеп дегенде өтө татаал тил менен жазылып калыптыр да. Бирок мына Кудайга шүгүр, мындай сонун англисче китептер бар да. Мен силерге кеңешим, ушул видеону көрө турган кийинки агайлар, эжелер, окуучулар негизи англисче үйрөнүш керек. Англисче өтө оор тил эмес. Биздин сайтта англисче бар 0-дон баштап. Ошол жерден 0-дон баштап өзүңөр отуруп үйрөнүп, сөздөрдү жаттап, грамматикасын жаттап, андан кийин мондай китептерге көчүш керек да. Себеп дегенде бул өтө жөнөкөй тил менен жазылган. Англисче окуган, кыргызчага окуганга караганда, орусча окуганга караганда жеңилирээк болот. Себеп дегенде түшүндүрүү методикасы өтө жеңил да. Айланып тегеренбей эле тоо тереженин соодун айтат. Ошон үчүн силерге кеңешим, баарыңар англисче үйрөнүшүңөр керек. Өзүн сыйлаган адам, мен окумуштуу болом, мен өмүрүмдө бир ийгиликке жетем, билимдүү болом деген киши сөзсүз англисче үйрөнүш керек. Англисче билбесе болбойт да. Темабызга өтөлүк. Биринчи Лоренцтин темасы, Лоренцтин өзгөртүп түзүүсүн түшүнүш үчүн Галилейдин өзгөртүп түзүүсүн түшүнүш керек. Бул жерде которулганда дагы бул сөздү күнүмдүк жашоодо колдонбогон үчүн бул сөздөрдү татаалдай сезилет, бирок бул кайра эле оңой, жеңил негизи. Могу китепти окуп мен түшүндүм. Мурун илгери окуп түшүнгөм, бирок кайра окуп чыктым азыр ушул видеону жаздырыш үчүн. Баштайлык азыр. Биринчи, биз түшүнө турчу нерсе салыштырмалуулук да. Мисалы, бир нерсе аракет кылып жатат, бир нерсе кыймылдап жатат, бирок эмнеге жараша аракет кылып жатат. Бул жерде карагыла, аэропорттордогу жанагы кыймылдаган дорожка. Азыр англис тилинде бир мактап коеюн. Англисчеде ушуну кыймылдаган дорожканы beltway деп коет да, beltway. Belt деген куур деген сөз, way деген жол. Куур жол да. Сонунда тилчи. Орусчада эмне дейт? Эскалатор, анан кийин башкача сөздөр менен бир какой-то белгисиз бир кайсы тилден келгени белгисиз бир сөздөр колдонулат эмеспи? Бирок эскалатор деген сөз кайра эле жана народныйларда, чоң гипермаркеттерде өйдө көтөргөн тепкич бар эмеспи? Ошону эскалатор деп коет го. Ошол эскалатор деген сөз орус англисчеден escalate деген сөздөн келет. Escalate деген көтөрүү, көтөргүч деген эле сөз да ал. Мындай орусчадан термин болуп, кыргызчага аябай башкача терминдей болуп сезилип атпайбы, бирок негизи жөнөкөй эле сөздөр да анын баары. Анан мына бул жерден биз биринчи түшүнө турчу нерсе координата. Координата системасы. Азыр координата системасын чийелик. Координата эмне? Координата ал дагы бир жөнөкөй эле нерсе. Өтө эле жөнөкөй. Так, чийебиз азыр. Бул эмне? Бул деген мына координата деген ушул. Бирөөнү y дейт, бирөөнү x дейт. Y, x деп атап койгон. Бирөө илгери. Үйдүн турган жерин 0 деп алабыз. Эмне себептен үйдүн турган жерин 0 деп алабыз? Өзүңөр турган жерди 0 деп аласыңар. Оңго 5 метр басасыңар. Оңго 5 метр басасыңар. Же болбосо алдыга дагы бир 7 метр басасыңар. Алдыга 7 метр, солго 5 метр, оңго 5 метр басасыңар. Мындай кылыңар. Биринчи оңго бастыңар 5 метр. Андан кийин өйдөгө 7 метр бастыңар. Силердин координаталар кандай болот? 5, анан
7 болот. 5 7. Биринчи x жазылат, экинчи y жазылат. Бул эмне деген түшүндүрүп атат? Оңду көзтө 5 метр бас, анан өйдөнү көзтө 7 метр бас деген. Же болбосо биринчи өйдөнү көзтө 7 басып туруп, анан кийин 5 басып койсоңор болот. Же болбосо мындай эле түз мындайнамасаңар болот. Ошондо мына могул узундукту, бул жерден бияка чейинки узундукту эмне менен табасыңар? Бул жер чырайлуу сан чыгыш үчүн азыр башкача кылып коелучу. Буну 6, буну 8 кылып коелук. 6 8. 6 8 болсо Пифагор менен тапсаңар, Пифагорду эстейбиз. Бир тик бурчтуу 3 бурчтук болсо, тик бурчтуу 3 бурчтук правильный треугольник болсо, гипотенузанын узундугун табыш үчүн эмне кылабыз? Эки жактын квадратын алып туруп, тамырдан чыгарып коебуз. 6-нын квадраты 8-дин квадраты бөлүнгөн тамыр ичинде. Бул Пифагордун теоремасы, бунун далили математика видеолорунда бар. Алардагы далилин карап өзүңөр түшүнсөңөр болот. Нөлдөн далилдеген, кайсыл жерден келип чыккан. Демек, мына силердин үйүңөрдөн 10 метр алыстыкта болуп калдыңар. Координата деген, координата система деген ушул. Могул турган жерди, силер үйүңөр турган жерди эмне деп койсуңар? Үйүңөрдөн карап атасыңар, чымчыктар учуп бартат, өйдөдө. Суу агып атат. Суу аякты көздөй агып атат. Суу ылдыйды көздөй агып атат. Чымчыктар кай жерде учуп жүрөт? Өйдөдө учуп жүрөт. Бул жерде 3 трехмерный пространство болуп кетти. Биз өйдөдөн эле карап атабыз. Үй мына могул жерде. Үй бул жерде. Үй бул жерде болгондо биз төбөдөн карап турабыз. Ошондо 3-чү измерение нар жакты көздөй, бир жакты көздөй болуп калат. Аны бул жерден жакшы окшоштуруп чыга албайбыз. Көпчүлүк китептерде мына 3-чү сызыкты мындай кылып чийип коет да, мындай кылып. Баягы нар жак, бер жак дегенди түшүндүргөнчү, бирок бул двухмерный пространствода 3-чүнү чийип атпайбыз, ошон үчүн жакшы окшоштуруп алат да. Нары бери болуп калат да ошондо. Координата деген ушул мына. Бир жерди 0 алабыз. Эмне себептен 0 алабыз? Ошол жерге жараша баягы үйдөн оң жакты көздө 6 метр алыстык, үйдүн маңдайында 8 метр. Эми, допустим, силер ылдыйда 12 метр, бул жерде 13 метр дейлик. Ылдыйга 12 метр түшүңөр, андан кийин 13 метр басыңар. Бул жерге келиңер. Канча метр болду бул жер? Пифагор менен тапсаңар, бул жер 15 болсо керек, калпай болсом. 15 болот, көлемі 15 болот. Бул жерден могу чекиттен биз мына могу чекиттен могул чекитке барсак. Канча метр болот? Бул жерди айрелеп Пифагор менен таап койсоңор. Бул жер 13. Бул жер 6. Ошондо 19 болду. Бияктын узундугу бул жер 12, бул жер болсо 8, 20 болду. 19 26 Пифагор менен узундук таап койсоңор. Түшүнүктүү. Координата деген түшүндүк. Бир чекитти 0 деп алабыз, ошого жараша калгандар кандай кыймылдап атат. Мисалы, могул жерде турасыңар, силер үйдө отуруп алып карап атасыңар. Көчөдө бирөө үйдүн маңдайынан үйдүн аркасына өтүп кетти, басып кетти. Бирөө болсо сол жактан келди, мына могул жерден баштап оң жакты көздөй өтүп кетти. Ошондо бул эмне болуп атат? Силер эмне болуп калып атасыңар? Силердин үйүңөр система отчета болуп калып атат да, орусча айтканда. Кыргызчасы координата системасы, инерциалдык координата системасы деп которулган да, мына инерциальная система отчета. Инерциальная деген бир чекит, ошол чекит силерге жараша башкалар кыймылдап атат. Ошону инерциалдык координата системасы деп коет да. Түшүнүктүү да. Түшүнбөй алгандар кайра мен айткан ушул сүйлөмдү окуга. Мына турган үй, силер үйдө турасыңар. Силер өзүңөр инерциалдык координата системасыңар. Силерге жараша башкалар кыймылдап атат. Силер үйдүн ичинде турасыңар, токтоп турасыңар. Силерге жараша калгандар кыймылдап атат. Же болбосо силер өзүңөр басып баратасыңар да башкаларды карап атасыңар.
Анда деле силер инерциалдык система боло бересиңер. Иши кылып башкаларды караган бир чекит, мына могу чекиттен башкалардын кыймылын карап атасыңар да. Силер үйдө турасыңар. Анан эки жака элдер басып атат, чымчыктар учуп жүрөт, суу агып атат. Ошонун баарын карап турасыңар. Ошондо инерциалдык система, координата системасыңар. Силерге жарашкан кыймыл. Бирок силер да кыймылдашыңар мүмкүн да. Ошондо абсолютный бир кыймылдабаган бир негизи абсолютно кыймылдабаган бир инерциалдык координата жок. Себеп дегенде биз мисалы жер бетинде турабыз. Мына. Жер бетинде жер негизи өзү айланып баратат. Бир айланып турат, экинчиси күндө айланып атат. Алыс жерде бир жылдызды карасак, биз өзүбүз да кыймылдап бараткандыгы үчүн жылдыздын чындап каякты көздөй кандай жылып атканын мындай толук мындай бир байка бир көрүш менен эле айта албайбыз да, эсептеш керек. Өзүбүздүн каякты көздөй кетип баратканыбызды чыгарыш керек, ал жерден канча ылдамдык менен кетип баратканын эсептеш керек. Ошол себептен абсолютный кыймылдабаган бир система отчета жок да, баардык нерсе кыймылдайт. Бирок биз жер бетинде турган үчүн, жер бетиндеги башка нерселер да жер менен чогуу айланып бараткандыгы үчүн бизге салыштырмалуу башкалар кыймылдаса, анда кыймылдаган болуп калат да, бизге салыштырмалуу жер бетинде эле бирок ал. Космостон караганда башкача болуп калат. Кайра келебиз. Мына бул жерден ошондо ар бир караган байкоочу бир ошол байкоочуну эмне деп коебуз? Инерциалдык координата системасы деп коебуз. Эми могул аял бул кишини кандай карайт? Мына могул кыймылдап бараткан кур жол деп биз дагы которуп коелучу. Beltway, дорожка, могул кыймылдап бараткан дорожка. Бул экөө тең басып баратат. Негизи могул аял басып бараткан болуш китеп боюнча. Бул дагы басып баратат. Плюс мына могул дорожка дагы жылып баратат. Бул аял бул кишини аркасынан эле басып баратат. Экөө бирдей ылдамдык менен басып бараткан болсо, бул аял бул кишини кандай көрөт ылдамдыгын? Өзүнүн алдында кетип бараткандай эле көрөт. Өзүнүн ылдамдыгы менен эле тең бир ылдамдык менен алдыда кетип бараткандай көрөт. Бул аял кандай көрөт буну? Бул аял басып баратат. Плюс дорожкадагы жылдырып баратат. Ошондо бул тезирээк кетип бараткандай көрүнөт бул аялга. Түшүнүктүү да. Могул аялды мен туура эмес айтып коем, дагы бир жолу айтайынчы. Бул аял жөн эле турат. Дорожканын үстүндө дорожка жылдырып баратат муну. Ылдамдык, дорожканын ылдамдыгы бир V болсо, бул киши V ылдамдык менен дорожка жылдырып баратат, плюс өзү бир какой-то ылдамдык менен баратат. А бул аялдын да ылдамдыгы V болгондугу үчүн бул киши U менен эле кетип бараткандай болуп көрүнөт да. Азыр бир аз башыңар адашып кетти окшойт. Азыр жөнөкөйрөөк мисал келтирейин. Мындай деп элестеткиле. Силер автобус менен түшүндүрсөк жакшыраак болот. Автобустун ичинде силер мындай турасыңар могул жерде. Чоң бир автобус эмес, поезд дейикчи. Алдыңарда бирөө басып баратат. Силер турасыңар, бул алдыңарда бирөө 1 метр секунда менен вагондун ичинде 1 метр секунда менен басып баратат. Силерге кандай болуп көрүнөт? Бул 1 метр секунда менен эле басып бараткандай болуп көрүнөт. А бирок тышта караган адамга бул вагондун ылдамдыгы 10 метр секунда болсо, могул киши 11 метр секунда менен кетип бараткандай болуп көрүнөт. Себеп дегенде өзүнүн ылдамдыгы бар, плюс вагондун ылдамдыгы бар. Демек, мына могул жерден эки инерциалдык система болуп калды да. Бул киши муну карап атат, анан тыштагы карап атат. Экөөнүн байкоосу эки башка. Мына ушул жерден Галилейдин өзгөртүп куруусу ушул жерден болот да азыр. Дагы кийинки мисал, ролик тейип баратат бир киши, өйдөн көздөй топ тыргытты.
өйдөн көстө топтор ыргытса кайра эле колуна түшөт туурабы. Бирок бул бир турактуу ылдамдык менен кетип баратат. Капталдан караган кишиге топ кандай кыймылда болуп көрүнөт? Топ учуп барып мындай түшкөндөй болуп көрүнөт да. Бирок бул киши дагы жылып бараткандыгы үчүн топ бул кишиге салыштырмалуу өйдө көтөрүлүп туруп ылдый түшүп калат. Бул өзүңөр жасап көрсөңөр болот. Басып баратып бир нерсени өйдөгө ыргытып кайра колуңарга түшөт. Чекедеги досуңар карап турсун, топту гана карасын да, силерди карабасын. Ошол топ өйдө көтөрүлүп, мындай парабола болуп, парабола жол менен, парабола траектория менен көтөрүлүп түшкөндөй болуп көрүнөт да. Ошондо бир кыймылды эки башка байкоочу эки башкача көрөт. Эгерде байкоочулардын ылдамдыктары башкача болсо, система бул терминди кайра унутуп калып атам да. Терминдичи. Галилейдин өзгөртүп түзүүсү. Жо, бул эмес. Бул терминдерди такыр колдонбогон үчүн кайра эсимден чыгып калып атпайбы. Инерциалдык координата системасы. Инерциалдык координата. Бул жерде эсептөө системасы дептир. Кыскасы могу англисче терминдер менен түшүндүргөн сонун болмок да. Мейли, иши кылып, азыр теориясын түшүнөбүз да. Эми могул жерден бир чекиттен могул жерде бир киши турат. Кишиге жараша бир чекит жыла баштады. Бир нерсе, бир куш учту, кетти. Бул жерде дагы башка киши турат. Экөө тең бир маалда куш могул жерден учуп кетти. Бирок могу биринчи киши ордунда тура берет, экинчи киши болсо бир ВО ылдамдык менен басат бул жерди көздөй. Анан куштун жылып баратканын байкайт. Бул кишиге куштун ылдамдыгы башкача болуп көрүнөт. Бул кишиге башкача болуп көрүнөт. Себеп дегенде бул киши жылып баратат, бул киши жылган жок. Баягы вагондун ичиндеги дейди. Вагондун ичинде турган киши, вагондун ичинде кетип бараткан кишинин ылдамдыгын башкача байкайт. Тышта турган киши башкача байкайт. Эми, мына могул S штрих бул могу экинчи киши, экинчи байкоочу. S болсо биринчи байкоочу. Куш учуп кетти, мына могул жерге келди. Ошондо R жолду басып өттү да, R деген жолду басып өттү. Бул киши өзү дагы баскан үчүн бул кишиге салыштырмалуу R штрих жолду басып өттү. Эми биз мына бул жерден кандай болот? R барабар жок. Мындай болот азыр. Китеп боюнча кетебиз азыр. Так. Sorry. Так. Азыр урматтуулар. Бул жерин түрдүрүп жибересиңер көрүп атканда. Так. Что-то тормозит деп коесуңар да. Түрдүрүп жибересиңер да. Мына. Могул теңдеме Галилейдин өзгөртүп түзүүсү деп аталат. Эми азыр буну түшүндүрөбүз азыр. Эмне экенин. Мына могул узундукту табыш үчүн бул жерден негизи бул жерде шапкелер бар да, вектор дегенди түшүндүрөт могулар. Баягы болт менен жазып койгондо, болт деген мындай катуу боеп жазып койгон, бул вектор деген түшүндүрөт. Биз мына могул узундукту табыш үчүн ВОТ иши кылып
Бул жер вектор болуп атпайбы? Вектор болгондон кийин бул жерден бир уголду табабыз. Мына бул уголду. Бул бияка чейин басып келген. Бул расстояниялар тапса болот эмеспи баягы? Бир треугольник бар. Бир уголду билсек, анан бул жерди билсек, калгандардын баарын таап алсак болот да. Ошол уголга жарашачы. Эгер 90 градус болсо, бул жер 90 эмес. Бул уголдарды билип. Ошол таап алганды не деп коет? Баягы векторлор деп коет эмеспи? Бул биринчи негиз, бул векторный эле формула го. Негиз бул R штрих, мына R менен VOT-нын негизинде келип чыгат деген эде. Вектор кошобуз, мындай кошобуз. Бул башка темаларда түшүндүрүлгөн, бияктага кирбейбиз. Ошол темаларды, векторларды кайра көрүп чыккыла да, эгер бул жерди түшүнбөсөңөр. Векторлор бири-бирине туташкандары, ошол жыйынтыктоочу векторлорду кандай тапканыбызды. Ошондо мына R штрихти табыш үчүн, бул R'дан буну кемитебиз. Кемитебиз дегенде бул вектордун багытын өзгөртүп буга туташтырабыз. Ошондо жыйынтыктоочу бул жерден вектор не болуп калат? R штрих болуп калат. Эми мына мол вектор, бул вектордон мына VOT-ны кемиткенде чыгып атат. Эми жана дериватив туындууну да түшүндүргөнбүз, ал туындууну карап чыккыла. Бул R дегенде басып өткөн жол, бул бир формуланын негизинде өзгөрөт эмеспи? Баягы x деген эле VOT 1 2 AT квадрат деген формула менен. Бул жерде Т бар, баштапкы ылдамдык бар. Куштун баштапкы ылдамдыгы, ошол бир формуланын негизинде бул R өзгөрөт да. Бунун туындуусун алсак, бизге ылдамдыкты берет. Ардын туындуусун алсак, кайра бизге ылдамдыкты берет. VOT-нын туындуусун алсак, VO эле болот да, убакытка жараша туындуусун алсак. Мына могул теңдеме менен ушул теңдеме Галилейдин өзгөрүүсү болуп эсептелинет. Кийин дальше мына бунун туындуусун алсак эми, ылдамдыктын туындуусун алганда бизге эмнени берчү? Ылдамдыгын берчү. dv dt минус dv dt. Баштапкы ылдамдык турактуу болгон үчүн бул жер ыргыйт 0 болот. Ошондо дельта v штрих дельта t деген a штрих барабар a болуп калды. Демек, бардык инерциалдык эсептөө системасына, то есть бардык байкоочуга, токтоп турган байкоочу, бир турактуу ылдамдык менен кетип бараткан байкоочуга жараша бир кыймылдаган нерсенин ылдамдануусу бирдей болот да. Эми биз аны бир мисал менен өтө жөнөкөй түшүндүрөбүз. Бул жер татаалдай болуп кетти окшойт да. Кайра көрөсүңөр. Азыр мындай кылабыз, жөнөкөй эле бир мисал менен түшүндүрүп коебуз ушул жаңы эле формуланы. Бир нерсе 5 метр секунда ылдамдыктан 10 метр секунда ылдамдыкка ылдамданды 5 секундада. Демек, бул жердеги ылдамдануу эмне? 1 метр секунда квадрат. 1 метр секунда квадрат. Секундасына ылдамдыгы 1 метр секундадан көбөйүп отурду, 5 секундага. Бунун да бул жерде токтоп турган киши карап турат да, байкап турат буну. Экинчи учурда мына могул нерсе куш деп коелу эми. Куш 5 метр секунда менен учуп баштады. Бул жерде 10 метр секунда менен кетти. Кийинки киши ошол эле кушту ылдамдыгын башкача байкайт. Себеп дегенде бул экинчи кишинин да ылдамдыгы бар. Экинчи кишинин ылдамдыгы 3 метр секунда болсун. Ошол эле багытта. Мунун ылдамдыгы 3 метр секунда болгондон кийин куштун ылдамдыгын кандай деп байкат бул? 2 метр секунда менен кетип бараткандай болуп сезилет буга. Себеп дегенде бул өзү 3 менен кетип баратат. Баягы буну машина менен силер 120 км/саат менен кетип баратасыңар.
силерди бир машина ашты. Ал 130 км/саат менен кетип бараткан. Бирок силердин жаныңардан өткөндө 10 км/саат менен өтүп бараткандай өтөт. Себеп дегенде эмне? Силердики 120, бунуку 130, экөөңөрдүн салыштырмалуу ылдамдыгыңар 10 болуп калат да. Салыштырмалуу силерде 10 менен ашкандай болот. А бирок жерден караганда экөөңөр тең учкан бойдон бараткандай сезилет. Бул жерден дагы ошондой болот да. Кишинин ылдамдыгы метр секундда, куштун ылдамдыгы 5, кишиге куштун ылдамдыгы 2 метр секунд болуп көрүнөт. Куш бул жерге келгенде киши каяк жакка кирип калат, киши бияк жакка кирип калат. Келгенче башы чоңоюп кетти мына. Эми киши куштун ылдамдыгы бул жерден канча болуп көрөт? 7 метр секунд болуп көрөт. Себеп дегенде бул жерде 10 болду, бул өзүнүкү кайра эле 3, бул турактуу ылдамдык менен кетип баратат да киши. Кишиге салыштырмалуу ошондо куштун ылдамдыгы канчага өзгөрдү? 2ден 7ге өзгөрдү. 5 метр секундда өзгөрдү. Канча секундда? 5 секундда. Себеп дегенде 5 секунд өтүп бияктан бияка чейин. Ылдамдыгы 1 метр секунд квадрат болду. Ошондо мына токтоп турган байкоочуга дагы, бир турактуу бир ылдамдык менен кетип бараткан байкоочуга дагы бир жылган нерсенин ылдамдануусу экөөнө тең бирдей болот. Мына Галилейдин өзгөрүү кайра эле эстен чыгып калат. Галилейдин өзгөртүп түзүүсү деген ушул.